Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Сөзімді чексіз мейірімдүү жана ченемсиз ырайымдуу болгон Аллах Тааланын менен баштап, Аллахка чексиз шүгүрлөр болсун, сиз менен бизди дагы бир жолу ушул эфир аркылуу, экран аркылуу көрүшүп турганга, жана биздин сүйүктүү пайгамбарыбызга, жана анын үй бүлөсүнө, жана анын сахабаларына Аллахтын салам жана салаваттарын жолдогондон кийин сиз менен сөз кыла турган нерсе ат-тавасул иҗтимаия. Балким сиз менен биздин ар бир адамдын жашоосун курчап алган, балким ар бир адамдын бай болобу, кедей болобу, колунда барбы, жокпу, бардык адамдын ар бир үйүнө кирип барган бул соц тармактагы абал тууралуу, балким интернет жөнүндө бир аз сөз болмокчу. Бул жерден эмнени айтабыз? Аллах Таала өзүнүн сөзү болгон Кур'ан-ы Каримде Estaizu billah Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Avalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli şeyin şahid деген аят менен баштаган туура көрүп турабыз. Бул аятта Аллах Таала эмне дейт? Фуссила сүрөсүнүн бул 53 аятында Аллах Таала биз чындыгында аларга фил афaqi wa anfusihim wa fi anfusihim деди. Аллах Таала бүт горизонтто бул барлыкта деди. Жана алардын ар бир өзүнүн нафсинде да болсун, ар кандай Аллах Таала аят белгилерди биз аларга көрсөтүп барабыз. Хатта ятабаяна лахум, аларга акыйкат чындык ачык айкын болгонго чейин аннахул хак, чындык акыйкат Аллах тарапта экендиги, динде экендигин аларга ачык айкын көрүнмөйүнчө деп айтты. Авалам якфи би раббик аннаху аля кулли шейин шахид деди. Жетиштүү эмеспи? Сенин Раббың бардык нерсени шахид, көрүп туруучу, билип туруучу зат экендиги деп Аллах Таала аятта баштаган. Бул жерден эмнени айткыбыз келет? Сиз менен биз чындыгында Аллах Тааланын азыркы күндөгү соц тармактардагы ар бир адамдын колунда, чоң болобу, кичине болобу, бардыгынын колунда азыркы күндө телефон бар. Телефондун ичинде бардыгында соц тармактар менен алышып аткан Facebook болобу, же Instagram болобу, ар кандай гана соц тармактар болбосун, анын бардыгы менен жуурулушуп жашап аткан учурубуз. Эми сиз менен биз бул жерден эмнени айткыбыз келет? Чындыгында бул дагы сиз менен биздин жашообуздагы жараткандын сыноо берип аткан бир абал. Бул дагы Аллахтын каалоосу менен болуп аткан нерсе. Адамдар акылы менен эле, адамдар өзү жетишкендиги менен эле жетишип аткан нерсе эмес. Демек, бул нерселердин бардыгы Аллах Тааланын кудурети, Аллах Тааланын бул дүйнө сыноо дүйнө экендигин эстен чыгарбашыбыз керек. Аллах Таала, демек сиз менен биз бул дүйнөдө сыноо үчүн жаралганбыз. Ал эми замандын өзгөрүшүн, ал эми азыркы учурдагы ар кандай жаңылыктардын жаңылануунун маселесине келе турган болсок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жашоосуна бир аз көз чаптыргыбыз келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн жашоосунда Сукул Укказ деген болгон. Бул Мекке менен Таифка жакын жерде, Меккеден бир аз алысыраак Сукул Укказ деген болгон. Ал кандай десе, ушундай Сук Укказ деген бир чоң бир базар болчу дейт. Ал бир жылда бир болчу дейт. Ал жерге бардык арабтын кыйындары, арабтын окумуштуулары, арабтын акындары келип чогулат эле дейт. Ал жерге келгенде бардыгы колунан келген өнөрүн, маалыматын, жаңылыгын жар салган бир абал болот эле. Мына ушул нерсеге пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү дагы катышкандыгын айтат. Пайгамбарыбыз жаш кезинде дагы, кийин чоңойгондон кийин, пайгамбар болгондон кийин дагы пайгамбарыбыз келип, ошол жерге базарга келип катышып, баарлашып, ошол жерде адамдарга динди исламды жеткизгенге аракет кылган. Демек сиз менен биз азыркы күндөгү учурда дагы соц тармактагы болуп аткан нерселерди пайгамбарыбыздын жашоосунда ошондой динге кызмат кылууга, жеткизүүгө, адамдарды жакшылыкка буйруп, жамандыкка кайтарууга себеп боло турган бардык тармакты колдон бай бербешибиз керек, колдон чыгарбашыбыз керек деген сөз. Ал эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мына замандын өнүгүүсүнө, ар кандай күнүгө жаңылыктардын бир нерселердин, өзгөрүүлөрдүн келип аткандыгы жөнүндө көз чаптыра турган болсок, чындыгында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям билесиздер, Меккеден Мединага көчүп келгенден кийин пайгамбарыбыз өзүнүн мечитинде Жид'ин нахл, бир курма дарактын дүмүрүнүн үстүнө, балким ошонун үстүндө туруп, сахабаларга бийигирээк көрүнүп туруш үчүн ошонун үстүндө туруп пайгамбарыбыз баян кылар эле, кутба кылар эле. Бирок күндөрдүн биринде ансарлардан бир киши келип пайгамбарыбызга жыгаштан минбар жасап бергенди сунуш кылды. Пайгамбарыбыз четке каккан жок. Пайгамбарыбыз макул деп кабыл алды. Андан кийин минбар жасап келди.
минбар жасап келгенден пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ал минбардын үстүнө чыгып кутба кылып баштады. Бул узун хадистин уланысы дагы бар. Эми айта турган нерсе эмнеде? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн жашоосунда сиз менен биздин бул дүйнөдөгү жаңыланууда, бир нерселерден өзгөрүүдө, сиз менен биздин эгерде бул жаңылануу, өзгөрүү, азыркы күндөгү жаңы чыгып аткан нерселердин эгерде сиз менен биздин жашообузга, же ибадатыбызга, же динибизге бир жеңилдик алып келе турган, же бир болсом жакшы жагы чагылдыра турган нерсе болсо, кабыл алууну пайгамбарыбыз үйрөттү. Эмнеге? Себеби дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол дөмүрдүн үстүндө туруп деле мен кутба кыла берем, адамдарга жеткизе берем деши мүмкүн эле. Бирок эмне? Пайгамбарыбыз макул деп, балким ал курманын дөмүрүнөн азыркы сиз менен биз азыркы күндө ар бир мечитте күбө болуп аткан минбардын үстүнө чыкты пайгамбарыбыз. Бул сиз менен биздин жашоодо демек кандайдыр бир жаңылануу, кандайдыр бир жашообузга, ибадатыбызга, динибизге жеңилдик бере турган, кызмат кыла турган нерсе болсо, ал нерсени кабыл алуу деген сөз. Демек сиз менен биз азыркы күндө сиз менен биздин ар бирибизди курчап алган бул интернет тармактарында болуп аткан нерселерди дагы жашообузга, динибизге жеңилдиктерди, жакшы шарттарды түзүп берген нерсе катары кабыл алышыбыз керек. Мына ошондуктан дагы азыркы күндө соц тармактарында кээ бир адамдар жөн эле бул нерсе эмес, балким ал нерсени ырыскы таба турган, балким өзүнө кесип кылган абалдар дагы бар. Мына ошол убакта канчалаган жакшы нерселерди, канчалаган жакшылыктарды таркатканга, канчалаган жакшылыктарды жеткизгенге бир шарт түзүп аткан нерсе. Балким сиз менен биз бир мечитте туруп кутба баян кылсак, балким ал жерге 1000 адам келиши мүмкүн, же 3000 адам, же 5000 адам, ашып барса бир 10.000 адам келиши мүмкүн. Бирок сиз менен биз азыр баарыбыз күбө болгондой эле ушул соц тармак аркылуу кылып аткан баяныбызда, динибизди жеткизүүдө, балким сиз бир жерде туруп 100 миңдеген адамга, балким миллиондогон адамга жеткизе ала турган бир мүмкүнчүлүк. Демек бул дагы Аллах Тааланын сиз менен бизге берип аткан неаматтары, жакшылыктары. Мына ошон үчүн дагы бул нерсени дагы Аллахтын сиз менен бизге берген неаматтары деп кабыл алышыбыз керек. Мына ошон үчүн да Аллах Таала сиз менен биз аятта ушундай деп айтты. Эми туура азыркы күндө ушун интернет ушунчалык көп, ушунчалык кеңири таркалган болсо дагы сиз менен бирок биз шариятыбыз дайым бардык нерсеге чек коет, бардык нерсеге тартиби менен, өз орду менен болгонго буйруйт. Мына ошон үчүн азыркы күндө айта турган нерсе, Аллах Таала аятта эмне дейт? Астаиду биллах. Я айюхаллазина аману ин жаакум фасикун бинабаин фатабайяну ан тусибу кауман бижахалатин фатусбиху ала ма фаалтум надимин деди. Аллах Таала эмне дейт? Эй Аллага иман келтиргендер деп сиз менен биз момун мусулмандарга кайрылып атат. Аллах Тааланын буйруктарында, Куранда Аллах Таала эгерде я айюхаллазина аману деген болсо, эй Аллага иман келтиргендер, момун мусулмандар деп кайрылып аткан нерсе. Демек сиз менен бизге атайын Аллах Таала кастап, атайын Аллах Таала сиз менен бизге буйрук кылып айтты. Эмне дейт? Ин жаакум фасикун бинабаин. Эгерде силер бир фасык адам, силер ала ишеништен чыккан адам, силер балким тааныбаган адам, бир чоочун адам, бир жаман адам силерге бир жаңылык алып келген болсо, фатабайяну, аны ачыктагыла деди. Аны ачыктагыла деди. Демек сиз менен биз азыркы күндөгү соц тармакта болуп аткан учурларга токтоло турган болсок, ар кандай келген кабарлардын бардыгын эле, ар кандай келип аткан маалыматтын бардыгын эле чын деп кабыл алып, же балким ошол нерсенин жалган чын төңүнө карабастан башкаларга таркатканга шашпашыбыз керек. Мына ошон үчүн да Аллах Таала Куранда эмне дейт? Фатабайяну деди. Бунда ачыктагыла, айкындагыла деди. Аны изилдегиле, сурагыла деди. Дароо эле аны WhatsApp менен болобу, же башка нерсе менен болобу, таркатканга, бөлүштүргөнгө шашпагыла деди. Себеби дегенде эмне десе, фаан тусибу кавман бижахалатин. Силер жахылдык себептен, билбестиктен башка бир адамдарга, башка бир коомго бир зыян, башка бир адамдарга бир туура эмес бир кыйынчылыктарды жеткизип, фатусбиху ала ма фаалтум надимин. Ошол кылган силер туура эмес жасаган ишиңерге кийин өкүнүп калбагыла деди. Демек сиз менен биз азыркы күндө айта турган нерсе соц тармактарында жакшы эле нерселерди, жакшы нерселер менен кошо жамандык дагы жарашып бараткан учур. Кала берсе, анын ичинде сиз менен биздин азыркы күндө ар бирибиздин үйүбүздөгү балдарыбыздын адеп аклагына, тарбиясына, кулк мүнөзүнө таасир этип аткан учур. Ошон үчүн сиз менен биз баланын акысы жөнүндө, баланын тарбиясы жөнүндө Аллахтын астында сураларыбызды эч качан унутпашыбыз керек. Көзөмөлгө алуу керек. Ал нерсени ар бир ата эне үйдө балким ал нерсени бир тартипке, иретке келтирүү керек деген. Эмнени көрүп атат, эмнени угуп атат, эмнени кылып атат, анын бардыгына көз чаптыруу керек.
Бул сиз менен биздин азыркы күндөгү ар бир ата эненин баланын алдындагы балким милдетибиз. Мына ошон үчүн азыркы күндө сиз менен биз балдарыбыз менен кошо эле азыркы күндө коомчулуктагы ар кандай таркап аткан кээ бир кабарлардын ичинде жалганы дагы бар, жалаасы дагы бар. Аны эч качан такталбаган туура эмеси дагы бар. Мына ошон үчүн дагы бул нерседен эскерте турган нерсе, азыркы күндө бардыгыбыздын колунан эле бардыгы эле телефон менен көрүнгөн нерсесин тарта калып, телефондо келген нерсени таркатып аткан нерсе туура эмес экендигин дагы бир тастыктай турган нерсе шариятыбызда ушундай бир нерсе бар. Мен ушул нерсеге токтолгум келет. Аллах таала сиз менен биздин шариятыбызда, исламыбызда заруратул хамса деген нерсе бар. Бул эмнени түшүндүрөт? Исламда 5 зарыл болгон, ар бир момун мусулман адам билиш керек болгон 5 зарыл болгон бир маселелер бар. 5 зарыл болгон маселе. Шариятыбызда Аллахтын канчалаган буйруктары болсо, ушул 5 нерсеге келип такалат. Шариятыбызда канчалаган Аллах тыюу салынган пайгамбарыбыз бизди кайтара нерселер болсо, анын бардыгы ушул 5 нерсеге келип такалат деген. Мына ушул нерседе ошон үчүн сиз менен биз азыркы күндө соц тармактарда ушул 5 нерсени өзүбүзгө эреже кылып, 5 нерсени өзүбүзгө бир үлгү тартип кылып, ушул 5 нерсенин чегинен чыкпасак деген бир насаат. Бунун биринчиси хифзуддин деген. Динди сактоо деген. Диниңди сактоо шариятыбызда эң биринчи зарыл болгон нерселерден бири. Мына ошон үчүн дагы азыркы күндөгү кээ бир арзыбаган акча менен ушул соц тармактарда динин сатып аткан учурлар жок эмес туугандар. Мына ошон үчүн биз эң биринчи зарыл болгон нерсе эмнеге токтолобуз? Дин бул исламдагы эң зарыл болгон нерсе. Мына ошон үчүн динин коргогон адам, дин үчүн жан берген адам Аллахтын бейишине шахид катары сураксыз бейишке кирет деп айткандардын катарында турат. Андан кийин экинчиси аль-хифзун нафс. Ар бир адам өзүнүн жанын сактоо деп айткан. Ар бир адамдын жаны аманат, жараткан тарабынан берилген аманат. Ошон үчүн Аллах таала Куранда ла тактулу анфусакум деген. Аллах таала эч качан силер өз нафсыңарды өзүңөр өлтүрбөгүлө деп айтты. Аллах таала башка бир аятта ва ла тулгу би айдикум иля тахлука. Өзүңөрдү өзүңөр эч качан өлүмгө таштабагыла деп айткан. Мына ошон үчүн шариятыбызда өзүн өзү өлтүрүү, өзүнө кол салуу кандай чоң күнөө болгондой эле башка бирөөнү өлтүрүү дагы шариятта ошондой, башка бирөөгө кол салуу дагы ошондой чоң күнөө. Мына ошон үчүн шариятыбызда эң чоң күнөөлөрдүн катарында адам өзүн өзү кол салуу жана башка бирөөгө кол салуу деп турат. Демек, шариятыбызда экинчи зарыл болгон нерсе адам өзүнүн нафсин сактоо, жанын сактоо деп айтабыз. Андан үчүнчүсү болсо аль-хифзул акыл, акылыңды сактоо деп айткан. Акылыңды сактоо. Ошон үчүн шариятыбызда акылга доо кеткизе турган, акылды кеткире турган, акылга таасир бере турган, жаман таасир бере турган нерсенин бардыгын арам кылынган шариятта. Ошон үчүн шариятыбызда арак ичкенде, арак ичүүнү, алкоголдук нерселерди колдоону арам кылган. Неге? Себеби дегенде адамдын акылын кеткизе турган, акылга доо кете турган нерсе болгондуктан. Азыркы күндөгү канчалаган наркотикалык заттар болсун, алардын бардыгы шариятыбызда арам кылынган. Эмне үчүн? Себеби дегенде адамдын акылына доо кете турган нерсе болгондуктан. Мына ошон үчүн сиз менен биздин шариятыбызда эң зарыл болгон нерселерден бири бул акылыңды тескерисинче сактай турган, акылыңды чыңалта турган, акылыңды күчтөнтө турган нерселерге шариятыбыз буйруйт. Ал илим алуу менен, Куран окуу менен, диниңди бекем болуу менен, тамагыңды, алкымыңды арамдан сактоо менен, адал эмгек пешине тер менен жеген. Демек, адамдын өзүнүн нафсыңды жана өзүңдүн акылыңды сактай турган нерсе. Андан кийин төртүнчүсү болсо аль-хифзул мал. Адам өзүнүн мал мүлкүн байлыгын сактоо деп айткан. Мына ошон үчүн дагы шариятыбызда эч качан ысырапка жол бербегиле деген. Ысырап кылуудан пайгамбарыбыз кайтарган. Кулу вашрабу ва ла тусрифу дейт Аллах таала. Жегиле ичкиле, бирок эч качан ысырап кылбагыла. Иннал мубаддирина мин ихвани шаятин. Балким ысырап кылгандар, аны төгүн чачын кылып, балким чегинен ашкандар, булар балким шайтандын бир туугандары деп Аллах таала эскерткен. Демек, Аллах таала сиз менен биздин малыбызды дагы сарамжалдуу иштетүүгө, балким ар бир нерсенин ордуна кылууга буйрулган нерсе. Мына ошон үчүн дагы шариятыбызда хифзул мал деген сөз, демек өзүңдүн малыңды дагы сактоо деген сөз. Ошон үчүн бирөөнүн малына кол салууга, урлук кылууга шарият эң чоң күнөө деп эсептеген нерселерден бири. Демек, бирөөнүн акысына эч качан кирбеген, бирөөнүн акысына эч качан кол салбагын деген сөз. Эч качан элдин акысына кол салба деген сөз. Демек, шариятыбызда зарыл болгон нерселердин бешинчиси болсо аль-хифзун насаб вал ирз деп айткан. Шариятыбыздагы бешинчи зарыл болгон нерсе ар бир адам өзүнүн тегин сактоо. Ар бир адам өзүнүн аброюн, абирин сактоо деп айткан. Демек, исламда ушул 5 зарыл болгон нерсе сөзсүз сакталыш керек. Жана Аллах таала кайтарган канча нерсе болсо ушул нерсеге келип такалат. Мисалы, ошо шариятта өзүңдүн тегиңди сактоо дегенде, ошон үчүн үйлөнөрдөн алдын биздин кыргызда мурдатан када салт болуп келген тегин сураштырат.
кимдин кызы, кимдин баласы, кандай үй бүлө деп. Мына ошондой эле адамдын абийири аброю да ошондой нерсе. Шариятыбызда ошон үчүн бирөөнү гыйбат кылуу, бирөөнү ушак кылуу, бирөөгө жала жабуу шариятыбызда адамдын аброюна шек келтирген нерсе болуп, onun үчүн арам кылынган нерселерден болуп эсептелет. Азыркы күндө соц тармактарда эч кандай эл өзүндө элек жок деп эле ээлебестен туруп, анын жакшы жаманын туура эмесин аныктап турбастан туруп эле азыркы күндө таркап аткан учурлар сиз менен биздин коомчулугубузга, балким кылымдарды карткан кыргыз элинин каада салтына, үрп адатына доо кетирип кое койгон жок деп, доо кетирип аткандыгын ар бир адам көрүп билип турабыз. Демек Аллах Таала ушундай дагы бир аятта сиз менен бизди ушул нерсени эскертет. Азыркы күндө соц тармактарда көп болгон учурлар болуп калат. Ушул нерсени дагы эскертүү катары айта турган нерсе, Аллах Таала Куранда мындай деп айтат: "Я айюхаллазина аману ла ясхара кавмун мин кавмин аса якуну хайран минхунна" деди. Бир коом эч качан бир коомдун үстүнөн маскарлап, кемсинтип, аны мазактабасын деп айткан. Азыркы күндө соц тармактардын ичинде бирин-бири мазактап аткан, бирин-бири кемсинтип аткан, биринин үстүнөн бири шылдың кылып күлүп аткан абалдар өтө көп учурайт. Мына ушул нерсе шариятыбызда эң чоң күнөөлөрдөн бири. Мына ошон үчүн Аллах Таала айтат: "Аса якуну хайран минхунна", балким алар Аллахтын алдында аларга караганда жакшырактыр деди. "Вала ниса мин нисаин аса якунна хайран минхунна", балким бир аялдар экинчи бир аялдарды эч качан үстүнөн басмырлап, кемсинтип мазактабасын деп айтты. Мына ушул нерсе эмнени түшүндүрөт? Сиз менен бизди Аллах Таала эскертип атат. Эч качан бир коом экинчи бир коомду соц тармак аркылуу кемсинткенге, мазактаганга шариятыбыз жол бербейт. Вала талмизу анфусакум вала танабазу бил алқаб. Эч качан бири-бириңерге жаман бир лакаптарды айтып, бири-бириңерди жаман бир лакаптар менен, жаман бир кличкалар менен эч качан бири-бириңерди чакырбагыла деди. Бисал исмул фусуку ба'дал иман, чындыгында шариятыбызда эң чоң күнөөлөрдүн бири деди. Бул эмне дегенде, фаман лам ятуб, эгер ушундай нерселерден ким тоба кылбаса, Аллахка кайтпаса, фаулайка хумуз залимун, мына ошолор чындыгында залымдар деп айтты. Себеби дегенде бирөөнүн аброюна, бирөөнүн абирине жала жапкандар, бирөөнүн абирине жалгандан бир такталбаган маалыматтарды таркаткандар. Азыркы күндө ушундай заман деп эле, демек бул нерседен Аллах Таала эскерткен зулумга барып калыш коркунучтугу бар. Мына ошон үчүн дагы Аллах Таала дагы бир аятта ушундай деп айтат: "Я айюхаллазина аману иштанибу касиран миназ-занн инна бa'даз-занни исм ва ла таджассасу" деди. Аллахка ыйман келтиргендер деп дагы мусулмандарга Аллах Таала кайрылуу менен эмне дейт? Силер көп күмөндөн алыс болгула, инна бa'даз-занни исм, себеби дегенде кээ бир күмөндөр бул күнөө деди Аллах Таала. Фала таджассасу, эч качан бириңердин бириңер аркаңардан аңдып, эч качан бириңердин бириңер аркаңардан түшпөгүлө деди. Демек Аллах Таала сиз менен бизди бири-бирибизди аңдып, бири-бирибизди телефон аркылуу, камера аркылуу, башка аркылуу бири-бирибизди аңдыгандан дагы Аллах Таала кайтаргандыгы. Вала яктаб бa'дукум бa'да, эч качан бири-бириңерди гыйбат кылбагыла деди. Гыйбат эмне десе, бир-бир тууганын ал жокту аны сөз кылганда ал укса капа боло турган нерсе бул гыйбат деп айткан. Айма Аллахтын алдындагы тараза жөн эле биз өзүбүздүн оюбуз менен, өзүбүздүн күмөндөр менен, балким азыр сырттан көрүнүп турган нерселер менен эле баа берип, жаман күмөндөрдү кылбастан Аллах Таала эскертүү менен ушундай айтат. Аллах Таала эмне дейт? Я айюханнас, эй адамзат деп Аллах Таала кайрылды. Инна халакнакум мин закар ва унса, силерди чындыгында биз аял эркек кылып жараттык. Ва жаалнакум шу'бан ва кабаила, силерди чындыгында улуу улут кылып жана уру кылып жаратып койдук. Эмне үчүн? Литаарафу, достошуп билиштиңер үчүн деп айткан. Инна акрамакум индаллахи аткакум, чындыгында Аллахтын алдындагы силердин жакшыңар, Кудай Тааланын алдында урматтуу сыйлыңар, Аллахтын алдында такваларыңар деп айткан. Демек Аллахтын алдындагы тараза сиз менен биздин уруубузга, улутубузга, өңүбүзгө, түсүбүзгө карабайт. Балким Аллах Тааланын алдындагы тараза бул таквалык экендигин эскертет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн дагы бир башка хадисинде: "Ала ухбирукум би хиярикум", мен силердин жакшыңарды айтайынбы, силердин жакшыңар жөнүндө кабар берейинби дегенде, сахабалар айтыңыз я Расулуллах дегенде, "Аллазина иза ру'у зикраллахи та'ала" деди. Силердин жакшыңар аны тескерисинче көргөн кезде, уккан кезде Аллахты эстете турган, Аллахты зикир кылдыра турган жакшы адамдарыңар, мына силердин жакшыларыңар деп айтты. Хадистин улантысында пайгамбарыбыз: "Ала ухбирукум би ширарикум", силердин жаман адамыңар жөнүндө кабар берейинби деди. Сахабалар айтыңыз я Расулуллах дегенде, "Ал муфсидуна байнал ахибба вал багуна лил бура" деп айткан. Бул хадисте пайгамбарыбыз эмне дейт? Силердин жаманыңар дейт, адамдардын арасында бузук кылык кылып, жалган жашык жалаларды, жалган нерселерди ташыган ушакчылар деп айтат.
Wal mufsiduna baynal ahibba, жана жакшы көргөн адамдардын, бир туугандардын, тууган уруктун ортосунун мамилесин бузган бузукулар деп айткан. Демек сиз менен биз азыркы күндөгү соц тармактагы ар бир болуп аткан нерсени балким өзүбүз менен эмес, балким акылыбыз менен, шарият менен таразалап жашоо кечиргенге жараткан өзү жардам берсин. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.